Путин менен Рахмон кыргыз-тажик чек арасындагы окуяны талкуулайт. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 8-майда Москва шаарында жолугушат. Анда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасындагы куралдуу жаңжал талкуулана турганын Путиндин катчысы Дмитрий Песков РИА Новости басылмасына билдирген. Буга чейин Эмомали Рахмон 9-майда Москва шаарында улуу жеңиш күнүнө карата өтө турган парадка катышат деп айтылган. Ал эми Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун бараары боюнча сөз болгон эмес. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдын кесепетинен кыргыз тараптан 36 адам көз жумду. Алардын арасында жаш балдар, аскер кызматкерлери жана жергиликтүү жашоочулар бар. Ал эми тажик тараптан 10 чакты адам көз жумганы айтылып жатат. Бирок расмий билдирүү жасала элек. Эки тараптан 200 чакты адам жаракат алды. Булак Марал ФМ чекиткейже. Жеңиш парадына Кыргызстандын президенти келбейт. Дмитрий Песков. Россиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 5-майда журналисттерге билдиргендей, жеңиш майрамына карата Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Москвага келиши пландалган эмес. Путиндин басма сөз катчысы Песков 9-майда Кыргызстандын президенти Москвага чакырылабы деген суроосуна «Жок, азырынча эч кандай пландар жок» деп жооп берди. Ошондой эле ал Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 9-майда Москва шаарында өтө турган жеңиш парадына катышаарын билдирди. Булак автор ТВ-Чекит.ком. Душман сүйдүрүп айтат, дос күйдүрүп айтат. Ушул убакка чейин колдоп келдим, дальше жакшы деп айткан оозум жазганга колум барбай калды. Ошон үчүн бийликке оюмду ачык эле айтамын. Россия менен мамилени бузсаңар, миллиондогон мигранттардын ырысына чычасыңар. Бүткүл карапайым кыргыз эли Орусиянын шарапаты менен жашап жатканын түшүнбөсөңөр, эл башкарып эмне кыласыңар? Мунуңарды кыргыз эли кечирбейт. Шамурза Бөрүкулов. Башка өлкөнүн таасиринен чыкканыбызды майда болсо да алгачкы жеңиш катары кабыл алалы. Эми Россиядагы кыргыздарды документин текшерип, чорнойго киргизип, депорт кылып, иштеп тапкан акчасын Кыргызстанга котортпой алган машиналарын чыгартпай баштайт. Себеби бир нече деген журналист Кудрет Айчабаров Эмомали Рахмондун Путин менен Москвада жолугуп кыргыз-тажик чек арасы тууралуу сүйлөшүүсүнө анализ жасаган. Пикирди өзгөртүүсүз сунуштайбыз. Атамбаевка ишенип, Кремль ойлогондой Жээнбеков Путиндин айтканын толук аткарбай жатты. Революцияда башка бирөөнү тапкыча кое тур дегенин укпай, кетем накой деп жазып кетип калды. Жапаров Кремлдин планындагы фигура эмес болчу. Москвага болгон сапарында жатып бербешин түшүнүүдө. Ал учурда Москвадагы кыргыздар дворниктин деңгээлинен көтөрүлүп, кафе, ресторан, сулуулук салондорун ачып, такси доставка сыяктуу сферанын баарын ээлеп алышты. Кыргыздар билимдүүрөөк, акылдуураак болгондуктан орустардын жемин талашып, татыктуу жерлерде иштей баштады. Жада калса Госдумага кандидат чыкты кыргыздардын арасынан. Болбогон айлыкка иштей турган тармактарда иштей турган киши чыкпай баштады. Анан более тупойураак, унитазга бетин жууган калкты кара күч менен иштей турган тармакка тартуу үчүн жана Орто Азияга влияниесин арттыруу үчүн точка керек болуп, Кыргызстанды кокодон алган рычаг керек болуп, өзүнө окшогон диктаторго колдоо көрсөтүп, постсоветтик акыкта демократиялык маанайда жашаган Кыргызстанды алсыздантуу максат кылып атыр. Ал үчүн кошоматтанып, жада калса Евровидениега да Санира Биганын сиңдиси өз өлкөсүнүн атынан жибертип, кошумча авиакаттамдарда арзан баада ачып берип, документтерин легалдаштырганга убакыт жана шарт түзүп берип жатат. Андыктан жакында келчү мигранттарыбыз үчүн Туркия, Араб өлкөлөрү, Америка, Корея, Европадан жаңы жумуш орундарын караштыра бергенибиз оң. Жаштарды IT тармагына окутуп, бесплотниктерди өзүбүз чыгара тургандай деңгээлге жетишибиз керек. Ага чейин ар бир аскерге жарандуу инсан өткөндө бирөө сунуш кылгандай, мекен салыгын жылына бир жолу төлөсө жана ал защищение статья катары коомчулуктан түзүлгөн комиссия тарабынан көзөмөлдөнсө, ага курал жарак алынып турса, менимче чыныгы эгемендүү өлкөгө айланмакпыз. Азыр деле жамшуттарга ответ кылып ийгенге ал жетет. Суу сактагычына бир снаряд бөлүнүп калган, Исфарасына бир батальон. Бирок наркы Царь Пардан берип курал жарак, учактар менен камсыздап атканда бул жөн гана кыргынга алып келет. Менимче канча жылдан бери отурган диктаторлор бийликтен кетмейинче СНГдагы эң демократиялуу өлкө болгон Кыргызстанды көрө албай өтүшөт окшойт. Кантсе да башка өлкөнүн таасиринен чыкканыбызды майда болсо да алгачкы жеңиш катары кабыл алалы. Оору сыркоо, кырсык башка түшкөндө бириге калган кыргыз ошол ынтымагын мамлекетти өнүктүрүүгө жумшасак жылыш болчудай болуп турат. Булак 7 ТВ-Чекиткейже. Мындай оор кырдаал мага чейин бир дагы президенттин шыбагасына жазылган эмес. Ал тургай казынаны 20 миллиард дефицити менен кабыл алдым. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров бүгүн жаңы конституцияны кабыл алуу азиминде түз эфирде билдирди.
Атпай журт айттырбай туюп көрүп билгенди мен да билип турам. Ошол эле учурда азыркыда экономикалык оор кырдаал кризистик жагдай мага чейинки бир дагы президенттин шыбагасына жазылган эмес. Эңчерилген экономика, түбү түшкөн казына. Ал тургай казынаны 20 миллиард дефицити менен кабыл алдым. Анысы аз келгенси пандемиянын кесепетинен бардык өлкөлөр менен карым-катнаш, соода саттык бүгүнкү күнгө чейин токтоп турат. Мен өткөндү жамандап, акарат айтып, күнөөлүүлөрдү издегим келбейт. Даанышман элибиз кимдин ким экенин ансыз деле жакшы билет, деди президент. Булак ЖТТ чекиткейчи. Дастан Бекешев президент Конституциясына кол койду. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Фейсбуктагы баракчасына бөлүштү. Анын ою боюнча азыр өлкөнүн өнүгүшү толугу менен президентке көз каранды. Эми өлкөнүн өнүгүшү президенттин эркине жана каалоосуна, жөндөмүнө, акылына, компетенттүүлүгүнө, маанайына жана ден соолугуна, туугандары жана жакындарына байланыштуу болот, деп жазган эл өкүлү. Ошондой эле Дастан Бекешев Садыр Жапаровго каалоосун билдирди. Мен Садыр Жапаровго ак ниеттеринин ишке ашышына, компетенттүүлүктүн өсүшүнө, кыракылыкка, жарандардын жашоосун жакшырткан экономикалык реформаларды жүргүзүүгө, тарыхта аты аталган тамгалар менен калуусуна жана акылдуу жардамчы министрлердин жанында болушуна тилектешмин. Эгер ал ийгиликке жетсе, анда элдин бардыгы ийгиликке жетишет, деп жазган депутат. Ошондой эле Бекешев Садыр Жапаровдун бүгүнкү кайрылуусунан баары жакшы болот деген таянак чыгарууга болот, бирок качан жакшы болору белгисиз экендигин баса белгиледи. Булак автор tvchekit.com. Атамекен, Тажикстан агрессор. Тажиктердин Баткенге кол салып, согуш ачканы боюнча партиялардын биринчи болуп Атамекен билдирүү кылды. Анда Тажикстандын аракетин агрессорду баалап, эл аралык институттарга кайрылып, аларды күнөөлөгөн чечимдерди чыгарттырып, чараларды көрүшүбүз керек экенин белгилеген. 2021-жылдын 28 апрелинде биздин өлкө тыкыр пландаштырылган жана алдын ала даярдалган агрессияга кол салууга кабылды. Ага Тажикстан Республикасынын куралдуу күчтөрү жана ушул мамлекеттин куралдуу бандиттеринин тобу катышты. Бул жаңжалдын кесепетинен 4 күндүн ичинде биз 36 мекендештерибизди, 12 жашар жаш кызды, аскер кызматкерлерибизди, жөнөкөй жарандарыбызды жоготтук. 180ден ашуун жарандарыбыз жаракат алышты. Ондогон үйлөр, мектептер, чек ара бекеттери, май куюучу жайлар, дүкөндөр жана башка объектилер өрттөлдү. Тажиктер тарабынан үйлөр тонолуп, мал уурдалган, унаалар талкаланып өрттөлгөн. Биздин эң жөнөкөй жана ашыкча байлыгы жок мекендештерибиздин көптөгөн жылдардан берки оор мээнетинин жыйынтыгы жок болду. Эң негизгиси Кыргызстандын территориясынын бүтүндүгүнө кол тийбестигине шек келтирип, суверендүүлүгүбүз жабыркады. Атамекен партиясы эл аралык коомчулукка жана эл аралык институттарга кайрылып, Тажикстанды агрессор өлкө катары таанууну жана эл аралык укуктарга ылайык бул согуштун уюштуруучуларын жазалоону, биздин мекенибизге келтирген зыяндардын оордун толук түрдө толтуруу талабын коюу керек деп эсептейт. Биз жарандарыбыздын баа жеткиз өмүрүн кайтарып ала албайбыз, бирок адилеттүүлүктү орнотууну талап кылабыз. Агрессор жооп алышы керек. Булак Атамекен партиясы.